أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسح على الخفين جائز للمحدث دون من عليه الغسل وفرضه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Şeyhler, biz ötken temamızda tayammum temasını bitirdik. Tayammumның şartlarını ayttık, tayammum farzların, sünnetlerini ayttık. Qaysı учурда tayammum кылса болот болбойт деп. Бүгүнгү өтө турган темабыз бул масыга мас тартуу тууралуу. Мас тартуу деген сөздү билесиздер. Сууланган колду бир жерге ушундай кылып сүртүп коюуду, өткөрүүдү не деп коет экенде? Мас тартуу. Бирок бул темабызда эмнекен ошол сууланган колду шарият рухсат берген масыга ошону сүртүп коюуну же шарият рухсат берген жанагы таңууга, гипске мас тартууну айтат. Түшүнүктүбү? Муну ушуну өтөбүз. Кыскасы биринчи китептин жазуучусу эмне жөнүндө айтып атат? Эки масыга мас тартуу жөнүндө сөз кылат. Мына ушул китепте азыр ушул темабызда биз кыскача мөөнөттүн ичинде кандай учурда кайсыл нерсеге мас тартууга болот болбойт өтөбүз. Мунун кандай шарттары бар? Жана масыга мас тартууду эмне бузат? Бул тема ушул жалпысынан ушул нерселерди камтып алат. Китептин жазуучусу эмне дейт? Караңыздар. Ал-масху алал хуфайни жаизун лил мухдис. Эки масын үстүгө мас тартууга болот, бирок кичинекей даараты жок адам үчүн. Эгер бир сөз менен котором десеңиз, кичинекей даараты жок адамга эмнекен эки масын үстүндө мас тартууга болот. Ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча, ахли суннат вал жамаат деп бул акыйда жагына алсаң Аш'ари менен Матуриди, анан ахли хадис деп коет. Аны эми сиздерге немеси жок, кийин акырын түшүнүп аласыздар. Эгерде фик жагын ала турган болсок, бул 4 мазхабты тутунган алымдар. Кимдер алар? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабын, Имам Шафии рахматуллахи алейхинин мазхабы, Имам Маликтин мазхабы жана Имам Ахмад Хамбал рахматуллахи алейхимдердин неси мазхабы. Мына ушул ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча эки масын үстүнө мас тартуу бул машхур хадис менен не болгон? Бекемделген маселелерден болуп эсептелет. Мына ошол себептен бул маселеде кээ-бир агымдар, кээ-бир туура эмес агымдар кайчы пикирде болгондуктан, мисалга шиалар, хавариждер бул маселеге кайчы пикирделер. Муну силер акыйда китебиңерде Кудай буйруса окуйсуңар. Же балким окуп жаткандырсыңар да. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Ал-Фикхул Акбар аттуу китеби бар. Же болсо Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Васият китеби бар. Мына ошол китептерди ачып карасаңыздар, дал ушул маселени акыйда китепке дагы жайгаштырган. Себеби бул маселеде эмне көп талаш тартыштар бар да. Туура эмес агымдар, шиалар менен хавариждер бул маселеде эмнелер? Кайчы пикирделер. Биз ахли суннат вал жамааттар эмне дейбиз? Бул машхур хадистер менен такталган маселелерден мас тартууга болот дейбиз. Мына ошол себептен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өзүнүн Васият китебинде, Керес китебинде, Васият китебинде айтат, масыга мас тартууга болбойт деген кишинин капыр болуп кетишинин коркунучу бар дейт. Ихофу алейхил куфр дейт да. Шунчалык катуу себеби өттө көптөгөн кишилер эки масыга мас тартуудун болгондугун эмне кылган? Риваят кылышкан хадистерде. Түшүнүктүбү? Ошондуктан кыскасы биз ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча эмнекен? Эки масын үстүгө мас тартууга болот. Түшүнүктүбү? Мен кыскача айтам. Силер ушул маселеде кайра айтам, Фикхул Мухтасарул Кудри аттуу китептин ушул темасыны угуп көргүлө. Çünkü ошол жерде кенен бул маселеге токтолгонбуз таксыры. Хоп, анан кимге болот? Десе, кичинекей даараты жок адамга. Тактап айтканда, эгерде мен азыр даарат алып, масымды кийип, анан айталы асыр намазынын убактында дааратым сынып, кайра асыр намазы үчүн даарат алайын десем, ошондо мага мас тартууга эмне берилет экен? Рухсат берилет. Чөнки даарат менен кийген болсом, азыр төмөндө келет ал. Кийин дааратым сынып, кайра жаңы намаз үчүн даарат алууду көздөгөн кезимде эмне кылат экенмин? Ошондо мас тартсам болот. Дуна ман алейхил гусл. Гусул милдет болгон адамга масыга мас тартууга болбойт. Чөнки гусул милдет болгон адам, орустар айткандай, бут добур, бутуңду чечесиң, бутуңду эмне кыласың? Жуасың. Эми муну алымдарыбыз ушунун гусул милдет болгон адамнынга төмөнкүчө мисал беришет да.
Çünkü tömөнгүчө misal berишет. Кандай десе, misal bir adam айталы Bilal. Mına bizning aramızda Bilal ne kıldı? Masılarını darat menen kiydi. Bugün masılarını darat men kiydi. To'liq darat alıp kiydi. Keyin ortada baratıp jolda aytalı түшүркөп junup bolup kaldı. Düşünüңүздөр junup bolup kaldı, biroq suv tapmadı. Suv tapmaganda junup kişi ne kılat? Tayammum kılat. Tayammum kıldı. Anan ortada kişineke daratı emne oldu? Sındı. Anan daratına jete turgan emne taptı? Suv taptı. Mına ошондо daratına jete turgan suv tapkan kezdе emne kılat em bul kişi? Darat alganda masılarını çeçip butun emne kılat? Juat. Bunu misalı uşul taksırım. Bir misalı. Çünkü bunu kelecekte dağın, bunun şarhı var, Şarhul Vikoya degen kitap gelet. Ошондо dağın tak dana kayra özüңөр emne kılasыңар? Подробно орыстар айткандай окуйсуңар. Mafhum? Koş. وفرضه خطوط قدر 3 أصابع اليد في أسفل من الساق. Oldu. وفرضه خطوط قدر 3 أصابع اليد في أسفل من الساق. Masıga mas tartuunun farz ölçümü koldun 3 kichine mancasının ölçümünce deydi. Endi kayakat mas tartabız dese, şiiraktan ıldy mas tartılat deydi. Kıskası mas tartuunun farz ölçümü farz ölçümü. Koldun 3 kichine mancasının ölçümünce bolot. Uzunluğu dağın, emnesi dağın, tuğrası dağın. Dırina şirinası kança boluş gereken taksıların? Koldun 3 kichine mancasının ölçümünce boluş gerek. Adam mas tartuunun ordu kaysıl yer dese kızılaşıktan ıldy bolot. Biroq buttun üstüne bolot. Kızılaşıktan ıldy, buttun nesine eken? Üstüne mas tartıla. Tamanga mas tartuuga bolboyt. Masının nesine? İçine, tamanga mas tartuu ruhsat berilbeydi. Buttun kayağına tartat eken biz üstüne mas tartabız taksırım. Astınalarga tartkanga bolboyt. Mas tartuunun ыкмасы kандай dese, oң koldu suulagandan keyin oң kolunuzdu oң butunuzun üstüne, solunu sol butun üstüne koyup turup şunda bir basıp ele tartıp koyuşat. Bir baskanda özem ne olur? Farz orduna keledi. 3 mancadan iki kolunu 3 mancadan koysanız şunda bir bassanız farz ne olur? Orduna keledi. Bitti, atkarıldı. Anan tartıp koyuşat. Çünkü eki masıga mas tartuuda oң jaktan başlap mas tartuu mustahab amallardan emes. Bunu murunku sabakta aytkanmын. Turabı? Masıga mas tartuu temasında oң jak sol jak degen mustahab amal jok taksırım. Çünkü anan mancalardan içi jağı menen tartuu dagın sünnet bolup eseptedi. Mundayda tartsanız bolot, koluңuzdu teskeri kılıp alıp. Biroq içi jağı menen tartuu emne eken? Sünnet amallardan katarına keledi. Uşul жерде dagın toktolo turgan nerse, kebirler var, jana grabil siyaktуу mындай kılıp koyot da. Turabı grabildi mындай kılganda ele. Anın masilesi var. Eğer de uşunday siz tartkan kezdе monoyaktan su tamçılap turbasa, anda jana farz ölçüm atkarılganga çeyin var go, ayttık go, uzunluğu da turası da bir manca boluş gerek dedik go, 3 manca. Oşol ölçümçü eğer de bul jaktan su tamıp turbasa, siz al jaktagı suudu südürüp kelseňiz, işletilgen suudu, anda masыңыз mas bolup esептелбейт. Oşon üçin eň jakşı ыкмасы эмне кылат экенбиz? Suulagandan keyin şuntip bir basabız boldu. Farz orduna kelet. Bassanız da 3 manca oturat da özü. Çünkü ya koş. وَيَجُوزُ عَلَى الْجُرْمُقَيْنِ Boldu. وَيَجُوزُ عَلَى الْجُرْمُقَيْنِ Jurmuktun üstüne, eki jurmuktun üstüne mas tartuuga dagın bolot. Jurmuk degen söz, bu masını ılay boluudan, je bulganuudan saktoo üçün masının üstüne kiyile turgan but kiyimdi aytat. Masının üstüden emne kılat eken? Kiyilgen kiyimdi jurmuk dep ataladi. Masını ılay bolup kaluudan, je najasat bolup kaluudan saktoo maksatında. Jurmuska mas tartuunun bir kança özünün nesi var? Şartları var dep koyayım. Birincisi, eğer de jurmuk teriden bolso, teriden jasalgan bolso, masının üstüne kiyilgen ise teriden jasalgan bolso, emi karаңыз, teriden jasalgan bolso, masının üstünden kiyse de, jalgız kiyse de mas tartsa bolo berет. Eğer de özü teri olsa, meyli siz masının üstünden kiyiniz, meyli özüne de kiyip alыңыз masını kiyip belli. Özü de masının rolunu atkarıp kete berет. Çünkü ya alemi eğer kezdemeden bolsa mas tartuuga bolboyt. Kezdeme. Düşünüyorsunuz, şimotkiden bolsa aga mas tartuuga bolboyt. Biroq eğer de bir adam oşoga karabay mas tartsa,
жанагы кездемеден суу өтүп кетип фарз өлчөмүнчө жанагы маасы сууланса боло берет. Түшүндүңүзбү? Себеби маасыга мас тарткандай болуп каласыз да. Түшүндүңүзбү? Кош. Экинчиси, журмукта буттун 3 кичине манжасынын өлчөмүнчө тешик жыртыктар болбош керек. 3 манжасы көрүнө тургандай тешиги болбош керек. Мафхум? Үчүнчүсү, маасыга мас тартуудан мурун кийилген болуш керек. Мындайча айтканда, дараты сыналык, маасыны дарат менен кийдиби, ошол дарат менен эмнени да кийген болуш керек? Журмукту дагы кийсе. Эгер маасыга мас тарткандан кийин журмукту кийген болсо, журмукка мас тартууга болбой калат. Түшүндүңүзбү? Ва ма ястурул каба ва юмкину бихи сафару. Жана ар бир кызыл ашыкты жауып, аны менен сапарга чыгуу болгон нерсеге дагы мас тартууга болот дейт. Кыскасы, маасыдан тышкары, териден жасалган маасыдан тышкары төмөнкү шарттар табылган кезде башка нерселерге дагы мас тартсаңыз болот таксырым. Түшүнүктүбү? Байпактарга, мисалы байпакка мас тартсаң. Азыркы доорда суроо берип атышпайбы? Байпакка мас тартууга болобу, болбойбу деп. Барбы ошондой? Албетте байпакка мас тартуу тууралуу хадис келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жавраптарына, жаврап деп жороп, пайпакты айтат. Мас тартты деген. Бирок бул хадис даиф хадис. Түшүндүңүзбү? Даиф, алсыз хадис. Бул хадис менен амал кылууга болбойт. Кала берсе бул хадисти ошол мына мазхаб карманбаган адамдар бар го бизде, псевдосалафизм. Мына ушул кишилердин өздөрүнүн алымдары дагы заиф хадистерден деген. Мубарак Фури деген алымдары бар. Мына жерде кирсеңиз, биздин библиотекада Тухфатул Ахфази деген китеп бар. Бул ошол Сахих Тирмизиге тиги кишинин жазган неси шархы. Ошол китепти ачып карасырган болсоңуздар, өзү айтат бул хадис заиф дейт. Бирок өздөрүнүн кызыкчылыгы болгон кезде заиф хадисти көрбөй калып булар кабыл кыла берет да. Булар ушундай, булар баягы сахих хадис, заиф хадис дегендердин максаттары бар го, өзүнүн кызыкчылыктарына жараша да. Азыр бир башка мазхабтын бир алымы эгерде заиф хадисти кармана турган болсо, булар силер заиф хадисти кармандыңар деп дароо айтып чыгышат да. Туурабы? Интернет блоктарына карасаңар, дароо заиф дейт. Неге бул маселеде заиф дебейт булар? Көрдүңүзбү? Булар кызыкчылыкка жараша жашайт да. Өзүнүн акыйдасына, өзүнүн ишенимине, өзүнүн мындай кызыкчылыгына жараша болсо, заиф болсо да кармана берет. А бирок өзүнүн кызыкчылыгына каршы болсо кабыл кылбай коет да. Булар ушундай адамдар таксырым. Ошон үчүн буларды ээрчип дагы өзү туура эмес да. Темадан чыгып кетпеди. Кыркасы бул тууралуу хадис келген, бирок хадис эмне экен? Даиф. Түшүнүктүбү? Эми ушуга мас тартуу дурус болуу үчүн өзүнүн эмнелери бар, шарттары бар таксырым. Биринчиси, эгер ошол байпак кызыл ашыкты жабып, асты үстүндө териси болсо мас тартсаңыз болот. Байпактын асты жана үстүндө эмнеси бар? Кожаный. Түшүндүңүзбү? Асты жана үстүндө. Бул бир. Экинчиси, эгер байпактын асты үстүндө териси жок болсо, анда 3 шарт менен ага мас тартууга болот. 3 шарт. 3 шарт табылса, ага мас тартсаң болот. Биринчиси, аны менен 1 фарсах аралыкты жол басууга чыдасын. Бут кийимсиз, без туфли, без кроссовки, 1 фарсах. 1 фарсахыңыз божомол менен 5544 5 километр 544 метр деп коеюн. Ал 5,5 чакырымга жакын. 5,5 чакырымдан теги-тегине. 1 фарсах дейт. 1 фарсахыңыз канча экен? 5544 метр. 5 километр 544 метр болот. Мына ушул аралыкка чыдасын. Азыркы биздин пайпактар, мына пайпактар чыдайбы? Буну бир 30-40 метр жол басканыңда уже тешилет. Бул пайпактар. А салафилер ушуга да мас тартсаң болот деген түшүнүктөр бар. Псевдосалафилер. Салафилер эмес, псевдосалафилер. Түшүнүңүздөр, өздөрүнү салафи деп алгандар. Муну туура эмес ойлогу. Салафи деген сөз, салаф деген сөз бул сахаба, табиин, пайгамбар мактаган доорда жашаган адамдар. Биз алар тууралуу кеп жок бул жерде. Кеп азыркы акыр замандагы өздөрүнү биз салафибиз деген жалган салафилер жөнүндө кетип атат. Ушул пайпактарды мас тартсаң болот дейт да таксыр. Экинчи шарты. Кош байлабастан жанагы балтырга өзү тик туруш керек. Бир нерсе менен байлабастан өзү мындай калың болсо анан тик турат да, жука болсо турбайт да. Сен башка бир нерсе менен аны бекитип койбошуң керек да. Ошондо экинчи шарт. Үчүнчү шарты жука болуп жанагы суу өтүп кетпеш керек бутка. Эгерде жука суу өтүп кете турган болсо да эле жарабай калат. Мына ушул 3 шарт табылганда сиз пайпакка мас тартсаңыз болот.
Мына акыр убакта чыккан пайпак бар го, калың. Өтө калың пайпак чыкты, билесиздер, а? Суу өткөрөбү? Өткөрбөйт. Жалаң аяк жүрсөң жыртылбайдан чамынча менен. Өтө калың да, өтүк сыяктуу беле да. Мына ушуну аламдарыбыз рухсат беришкен, мас тартса болот деп. Мисалга рахматылык Чубак ажыке бар эле, ошол киши ачык эле интернет булактарынан эмне кылды? Ачык айтты, ушуга мас тартсаңар не болот деди. Албетте, бул жерде биздин муфтият тараптан башкача кичине чечим чыккан да. Башка чечим чыккан, буларга дагы мас тартууга жол бербейли. Эгерде буга мас тартууга жол берсек, эртең адамдар мындан жукарак дагы бир балекетти ойлоп чыгарып, ага да мас тартууду башташат. Ошондуктан зыянга кирип кетебиз. Барган сайын жөнөкөй пайпактарга мас тартууга адамдар кадам таштай турган болот деп туруп, биздин муфтият тоскон муну. Ошо Чубак ажыкенин рахматынын доорунда. Негизинен болот ошон мас пайпакка мас тартууга бар го. Буга ким каршы чыкса чыкпаса анын кызыкчылыгы каралбайт, немеси каралбайт, болот мас тартууга. Түшүнүктүүбү таксыларым? Эми бул алымдарыбыз эмне үчүн тосуп коюп атышат? Зыянның эшигини жабып атышат да. Кокус адамдар дагы андан жука мас тартууга, пайпактарга мас тартууга өтүп кетпесин деп. Мафхум? Алардын сөзүндө биз эмне кылышыбыз керек? Сыйлашыбыз керек. Кош. Ва шурито каунухума малбусайни аля тухрин таммин вақтал хадати. Болду. Ва шурито каунухума малбусайни аля тухрин таммин вақтал хадас. Эки масыга мас тартуу үчүн эки масынын дарат сындырган убакытта толук дарат менен кийилген болуусу шарт. Эки масыга мас тартуу дурус болуу үчүн сен алдын ала толук дарат менен аны дарат сындыргычаң толук дарат менен кийген болушуң керек. Дарат алууда караңыз таксыларым. Дарат алып жаткан кезде эмес, дарат сындырып жаткан кезде уже дарат менен кийилген болуш керек дейт. Дарат алып жаткан убакыт бар, дарат кайра дарат сындырып жаткан убакыт бар. Дарат алып жаткан кезде толук тазалык менен кийилген болуусу шарт эмес. Мисалга, эгерде бир адам иретсиз дарат алса, тартипсиз, тартип менен кандай эле? Биринчи бет, колдор, баш, анан бут. Бул тескери дарат алды. Биринчи суук болгондуктан буттарын жууп кийип алып, анан бетин жууду, колдорун жууду, башына мас тартты. Анан барып дарат сындырды. Мас тартса болобу экен? Болот. Кийип жаткан кезде, дарат алып жаткан кезде толук тазалыгы бар беле? Жок. Бирок дараты сынбай ортодо не кылды? Дарат кайра жаңы дарат сындыргыча толуктады да барыны. Ошон үчүн бул мас тарта берет. Түшүнүктүбү? Тескерисинче дарат алган кезде. Кыскасы, дарат сындырып жаткан кезде даратыңыз болсо болду. Дарат алып жаткан кезде сен оң дарат алып барасызбы, тартип менен, же тескери дарат алып кийип келесизби? Айырмасы жок. Эптеп кыскасы кайра дарат сындыргычаңыз, даратты толуктап алсаңыз, сиз масыга мас тартсаңыз эмне экен? Болот. Мафхум? Бирок эгер мен айталы буттарым жууп кийдим, масыларды кийип алдым да, бетимди жуудум, колдорумду жуудум, даратым сынып калды. Не болду эми? Болбой калды. Неге? Башка мас тартуу толук боло элек. Дараттын бир фарзы толук боло элек. Эгерде ошондо мен башка мас тартып дагы эптеп үлгүргөнүмдө, анан даратым сынганда, кийин мас не кыла берет элем? Масыга мас тартсам боло берет эле. Түшүнө алдыңарбы сөзгө? Точнобу? Аныкпы? Болду. Ок. لا في الجبيرة ولا لا بأس. في الجبيرة. Жабирага мас тартуу үчүн толук тазалык менен таңылган болуусу шарт эмес. Жабира деген сөз өзү негизинен сынган нерсени, сынган сөйөктү айыктыруу үчүн байланган жыгачты айтат. Шак деп коет бизде. Туурабы? Я, жана койлордун колу путу сынса эмне кылабыз биз? Шак байлап коебуз. Ошону жабира деп коет негизинде. Бирок биздин доорда муну не деп коебуз эми? Гипс. Шак-шактын доору өтүп кетти таксыр. Туурабы? Эми жана өнүгүү болуп, өсүү болуп, ал жоюлуп, бизде азыр не пайда болду? Гипс пайда болду. Же болсом азыр буну жабира деген сөздү биз таңууга дагы колдонсок болот. Таңуу эмне? Не кылат ошондо операциядан кийин? Ошону перевязка болот. Перевязка, ошо перевязканы таңуу дейт кыргызча. Түшүндүңүзбү? Именно перевязка деп коет аны. Бир жериңиз кесилди, же жаракат алды, ошону не кылат? Тазалап, кайра не кылат? Мындай таза бинттен коюп, не кылып коет? Маз болсо маздан шуап, таза бинт коюп, бекитип коет. Ошону таңуу деп коет.
Мына ушул эки нерсеге мас тартууга болот, даратсыз таңылган болсо дагы. Даратың жок. Операция кылган болсо, сени жаңы операция кылсаң, сенде каякта даратың бар? Кан чыкты да. Туурабы? Бирок ошону таңып койду. Эми сен тургандан кийин ошону не кылсаң болот экен? Даратасың. Мас тартып койсоң боло берет. Же колуң сынган мезгилде сенде кайда дарат бар? Ал бар жанагы гипс кылган кезде. Барбы дарат? Жок. Бирок ошого карабай эмне кылып койсо болот экен? Кийин мас тартып койсоңуз жарай берет. Мафхумбу таксыларым? Я. Бирок жабирага мас тартуу менен масыга мас тартуунун ортосундагы өкөн айырмачылыктары бар да, таксылар. Түшүнүктүүбү? Биринчи айырма, масыга мас тартууда толук дарат менен не болуш керек эле? Кийилген болуш керек. Мында толук дарат кереги жок. Экинчи, масыга мас тартуунун мөөнөтү бар. Мында мөөнөт жок таксыр. Ал 1 түн 2 күн, 3 түн 2 күн деген мөөнөт бар да масыда. Мында мөөнөт жок. Айыкча иштете бересиң. Үчүнчү, эгер масы бир бутуңдан чыгып кетсе, экинчи бутуңду да чечип өкөтеңди жуушуң керек. А бул жерде жанагы жабира түшүп калса, ошол жерде айыккан болсо, ошол жерде гана жууп коесуң таксыр. Болду. Эгерде масы буттан чыгып кетсе, буттун дараты эмне болот? Бузулат. Ал эми жабира айыкпай түшсө, кайра не кылып коесуң? Таңып коюп басып кете бересиң. Кургап калып түшүп калса, жаңысын алып бастырып коюп кете бересиң да. Проблемасы жок да бул маселе. Түшүнүктүүбү? Я. Шунда бул жерде кээ бир китептерде 4 гана айырмасын айтат. Негизинен башка китептерде андан көбүрөөк айырмалар аталат таксыры. Муну келечекте иншалла жанагы Шархул Викоя немелерди окуганыңарда, хашияларда келет. Ошондойлорун окуйбуз. Кош. ولا بأس بسقوطها إلا عن برء. Жабиранын түшүп калуусунун неси жок, зыяны жок. Болгону эгерде айыккан болсо, ошондо зыяны бар дейт. Эми зыяны дегенде дарат маселесин айтып атат да. Жабира же таңуу бар го, гипс же таңуу, айыкпастан түшүп калса, мас не болбойт, бузулбайт. Ошо зыяны жок деген мааниси мас бузулбайт деген сөз. Кайра эле алып таңып коюп басып кете бересиз да. Эгер айыккандан улам түшкөн болсо, анда мас бузулат. Мас бузулат. Түшүнүктүбү? Мас бузулат. Эми ушул мастын бузулгандыгы, ушул жабиранын түшүп калгандыгы намаздын ичинде да, сыртында да болуп калышы мүмкүн да. Эгерде намаздын ичинде айыккандан улам түшкөн болсок, түштүк карасаңыз, асты не болуп калыптыр? Айыгып калган, намаз бузулду. Түшүнүктүбү? Намаз бузулду. Бул сүрөттө жабира же таңуунун ордун жуу не болот? Милдет болот. Ошол жерде гана жууп коебуз. Эстен чыгып. Ал эми эгерде жабира же таңуу намаздын ичинде жаракат айыкпаган абалда түшүп калса, намазыңызды эмне кыла бересиз? Улантып кете бересиң. Анан таңып отурбай эле намазыңды бүтүрүп алып, анан кийин таңып койсоң деле боло берет. Мафхумбу? Ал эми жабира намаздын сыртында түшкөн болсо, кайра таңып коет же башкасын таңсаңыз жарай берет. Таңуунун үстүнө мас тартпай койсо да эле боло берет. Кайра мас тартып коюу бирок жакшы. Сыртында түштү, айыккан эмес да, кайра алып жаңысыны клей кыласыз. Тартпасаңыз не экен? Боло берет. Бирок тартып коюу жакшы болот. Кайра тартып койгон. Мафхумбу? Бул жерде жана жокоруда мен айткан айырмалар ачыкка чыкты. Байкадыңыздар да? Кош. ولا يمسح ساتر غير الرجل إلا هي. ولا يمسح ساتر غير الرجل إلا هي. Масыдан башка бир гана жабирага мас тартууга болот. Масыдан башка некен? Бир гана жабирага гана мас тартууга болот. Кыскасы, эки нерсеге гана шариатта мас тартуу уруксат берет. Алын бири масы, экинчиси эмне экен? Жабира. Андан сырткары селдеге, баш кийимге, калпакка, жүзүңө бир масканы кийип алып, жүзүңө мас тартуу, же колуңа перчаткаларды кийип алып, колуңа мас тартуу деген түшүнүк шариатта эмне экен? Жок таксыры. Кош. ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 من وقت الحدث. ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 من وقت الحدث. Масыга мас тартуунун мөөнөтү дарат сындырган убакыттан баштап жергиликтүү адамга 1 түнү күн, мусафир адамга 3 түнү күн дейт. 3 убакыт бар таксыларым. Масыны жаңы кийген убакыт 1. Масыны кийгенден кийин биринчи жолу дарат сындырган убакыт 2. Кайра жаңы дарат алган убакыт 3. Канча убакыт бар экен? 3. Масыны жаңы кийген убакыт дарат алдык кийдик.
Экинчиси дарат сындырган убакыт, үчүнчүсү кайра жаңы масыга мас тартуунун мөөнөтү кайдан башталат экен? Ортодон. Ортодон, дарат сындыргандан баштап. Дарат биринчи дарат алып жаткандан да эмес, кийинки дарат алып жаткан. Дал ортодон башталат. Мисалыга, бүгүн баамдатка саат 5:30-да бул шейх уйкусунан туруп баамдат намазы үчүн дарат алды. Бут масыны кийди. Эми белгилүү болгондой эле бизде таабанбыз, өтө чарчаган, мындай жалкоо адамдарыбыз. Баамдатты эптеп окугандан кийин кайра башыбызды төшөккө коебуз. Дарат сындыбы кайра? Дарат саат 6-да сынды. 5:30-да дарат алды, 6:00-да дарат. Эми кайра саат 8-де подъем болуп, бул саат 9-дагы сабакка дарат менен кириш келе 9-да дарат алды. 3 убакытты белгиледикпи? Кайдан башталат экен? 6-дан. Ортодон. Жергиликтүү адам болсо эртеси саат 6-га чейин, мусафир болсо 3 күн чечбесе эгер 3 күн саат 6-га чейин неси бар? Окугу бар. Мафхум? Я. Кош. Ва нақидуху нақидул вудуи ва мудиюл муддати ва хуружу аксарил акиби иля сaqi. Болду. Масыга масатын бузуучулары эмнекен? Биринчиси даратты бузган нерселер бузат. Экинчи, масынга мас тартуунун мөөнөтүнө өтүп кетүүсү. Үчүнчүсү, согончоктун көбүрөөк бөлүгүнүн баягы масынын кончуну көздөй чыгып кетүүсү дейт. Кыскасы, бул сүйлөмдө китептин жазуучусу эмнени баяндады? Масыга мас тартуунун бузуучу 3 нерсени айтып жатат. Алардын эң биринчиси даратты бузуучу нерселер бузат. Жел чыкса дарат бузулабы? Бузулат. Засыга масы бузулду, кийин дарат алсак кайра эмне кылып коебуз? Мас тартып коебуз. Экинчиси мөөнөттүн өтүүсү. Çünkü mönötleri 24 saat ile. 24 saatten 4 sekund ötse darat ne oldu? Buttun daratı bozuldu. Üçüncüsü soğonçoktun kövrök bölügü, köpçülük bölügünün soğonçoktun köpçülük bölügü mesela soğonçok 10 cm olsa 6 cm'ı masının kızılaşkın tuşu var o. O kızılaştan jokoru közde çıkıp gitti. Sözüme şunu anlar mı? Masının konçu degenini ne düşünüyorsun? Sen düşünüyorsun? Kızılaş. Yok. Konçu dep kızılaştan jokor jakты жапканды айтат. Kızılaştan jokor деген жагын жапканды масынын konçu деп аталат. Çünkü эмселер мына кыска масыларды көрүп калыңар. Биздин аткаларыбыз, апаларыбыз мына шыйракты толук кызлар немен жаап жүргөн нерселерди кийип жүрүшкөн. Биз азыр мына кичине кыскаларды көрүп калдык да. Мына ошол кызылаштын тушудан жокор жагын не деп коет экен? Масынын konçu деп коет. Мына ошол бутуңуз başıdan tartılıp gelip soğonçoğumuz var o. Soğonçoq bir 10 santimetrede. Oşonun köpçülük bölügü kızılaşkın tuşudan ödüge çıksa, значит butunuzun daratı emne oldu? Sındı degen söz bolot. Köpçülük bölügü. Mesela 5 santimetre olsa, 10 santimetre olsa soğonçoq. Oşonun 6 santimetre çıksa emne olup kalatken? Darat bozuldu degen söz. Mafhum bu? Ya. Hoş. Бирок бул жерде качан эгер ошо чечүү ниети менен болсо, анан кээ бир маселе бар го, кең, мындай боло берет го. Аны менен дарат не болбойт, бузулбайт таксыры. Кош. Ва ба'да ахади хазайни яжибу гуслу риджлайхи фақат. Бул эки иштен кийин эки бутун жуу гана милдет болот дейт. Кайсы эки иштесе мөөнөт бүттү. Сизде даратыңыз бар, мөөнөт бүттү. Чечип бутуңузду жуасыз болду. Кайра кийип аласыз. Daratınız бар болсо эгер. Түшүнүңүзбү? Daratыңыз бар болсо. Эгер мөөнөт бүткөн кезде даратың жок болсо, кайра башынан кадимкидей дарат алып, анан кийишиң керек болот. 1. Экинчиси, жанагы эмне чыгып кетти? Бир бутуңуздун масы не болуп кетти? Чечилип кетти. Экинчи бутуңузда чечип, өкө теңин эмне кыласыз? Daratыңыз бар болсо, экитен бутту жууп, кайра кийип аласыз. Түшүнүктүүбү? Daratыңыз жок болсо, толук дарат алып кийишиңиз керек болуп калат. Мен оң бутум чечилип кетти, оң бутумду гана жуайын деген түшүнүк болбойт. Жакшы эсиңерге алыңар. Бир амалда эки нерсе чогулбайт. Бир амалда. Же экитен бут жуулган болуш керек, же экитен бутка масыларга не? Мас тартылган болуш керек. Бир бутуңуз жуулган болуп, бир бутуңузга мас тартылса, немесиге? Масыга жарабайт. Çünkü ошон үчүн жанагы бири дагы чыгып кетсе, биз өкө теңин эмне кылабыз? Чечип жугушубуз керек болуп калат. Өкө тең чечип жугабыз. Мафхум? Я.
Koş. ويمنعه خرق يبدو منه قدره قدر 3 أصابع رجل أصغرها. Ana, bu oldu. Masıda buttun 3 kişine mancasını ölçömünçölük teşik bar bolup andan buttun 3 kişine mancasını ölçömünçö körünse masıga mas tartı önemli kılat tıyat deydi. Masıdağı cırtık teşikler tömönkü süröttörde boluşu mümkün taksırım. Birincisi cırtık oşul teşik kızılaşıktan jogoru olsa masıga mas tartını tosboydu. Düşünüyorsunuz mu? Soğan çok da değil ama uzun masılar olganda kızılaşıktan öde olsa problema yok. Çünkü ikincisi cırtık kızılaşıktan tömön bolup masıdan buttun 3 kişine mancasını ölçömünden kiçine körünse andan azırak misal 2 manca körünse anıga da mas satsanız jarayı verir. Problema yok. Üçüncüsü cırtık kızılaşıktan tömön bolup oşol teşiklerden buttun 3 kişine mancasını ölçömünçe körünse masıga mas tartını tıyat. Je andan köp körünse. Çünkü ona bu söylemde oşol yabudu degen sözlü ayavay sözgü ayavay mani beriş gerek. Bu söylemde kayraysingirge salam. Şeyhler жақсы оқыла. Bu söylemde yabudu degen sözün ötön çoğ manisi var. Kebir adamlar oşol teşik bolsaydı boldu je mas tartuga bolboyt deydi. Yok. Teşikten buttun 3 kişine mancasını ölçömünce körünse oşonda bolboyt mas tartuga. Teşik bolup biroq 3 mancanı ölçömünce içiden körünböse mas tarta veresin alga. Düşünüzler mi? Ya. Kede 2 mancanın ölçömünce cırtık bolup jol baskan kezde mınday büktölüp 3 mancanı ölçömünce körünüp kalışı ıhtimal. Oşonda mas tarta albaysın alga. Mas tartuga bolboyt. Cırtık 2 manca. Biroq körüngönü kança bolup atat? 3. Bu jerde körünü şart. Yabdu minhu qadaru salasa sabir rijl asghariha. Al cırtıktan emne körünsün? Buttun 3 kişiye mancasını ölçömünce körünse deydi. Oşol şart. Anan jön ele var go kişine cırtık bolup ele buttan eşinse körünböse anı problem akıl baş gerek. Düşünüktü mü? Koş. Ve yucma'u khuruqu khuffin la khuffayni. Bir masının teşikleri cırtıkları çoğultuladi. 2 masınınkı çoğultulbaydı. Taktap aytkanda taksılarım. Masıga mas tartуунун жараксыз кылуу үчүн ар bir masının özünün teşikleri özünçe esepteledi. Оң бутуңуздуку özünçe karalat, sol butuңuzdu özünçe karalat. Bir butuңuzdu aytalı 2 mancanı ölçömünçe körünet. Ekincisinden biri körünet, je ökөө körünet. Problema yok, mas tarta veririz. Düşünüyorsunuz, kaçan ökөөнүн birinin 3 mancanı ölçömünçe körünse, oşonda ne kılat ekенбиз? Mas tartpayбыз. Buttu çeçip emne kılış gerek bolup kalat? Жууш gerek bolup kalat taksır. Koş. Ve fi seferil muqimi ve aksihi qabla yawmin ve leyletin yu'tabarul akhiru ve ba'dahuma yunza'u. Jergilikti adam bir tünükün boluudan murun saparga çıgуусунда je teskerisinçe musafirдин jergilikti boluусунда bir tünükünün murun akırkı vakitin akırı eski alınat deydi. Bir tünükün bolgondan keyin eğer mukim safarga çıksa je musafir mukim bolsa masını çeçet deydi. Bu söz kotorması taksırım. Bu söylemde 4 mesele katılgan. 4 mesele var şul jerde hazır. Sebebi emnege biz birinci oşol namaz okuçunu bölöbüz. Mukim anan musafir dep. Mukim musafir. Mukim je 24 saattan murun safarga çıkıp ketet, je 24 saat bolgondan keyin safarga çıkat. Eki oldu? Eki misal oldu mu mukimdeki? Musafir da ошондой. Je 24 saatga çeyin jergilikti bolup alat kayra, je 24 saat bolgondan keyin jergilikti bolat. Mafhum bu? Şunda jalpı kança misal oldu? 4 misal oldu. Mukimdiki ökö, musafirdiki ökö. Emi karagıla. Koş. Bilal. Masıga mas tartuunun möөнөтү кайсыл вакыттан башталат dedi? Darat sındırgandan baştalat. Şaşbaqla. 10 minut murun ayttık ele uşunday seni. Darat sındırgan vakıttan baştalat. Bugün men saat 10'da daratım sındı. Men jergilikti adamman, mukimmen. Erteң 10'ga 1 minut kalganda. Deyli, samolyot men uçup kettim. Oşko. Ne oldu ahir vakta? Ahir vakta ne oldu? Musafir oldum. 10 bolelek çıkıp kettim. Gördünüz mü? 10 bolelek men çıkıp kettim. Emem ne kılam?
3 күн емес. Жана бул жактагы 1 минут, анан 2 сутка свежий кошулат. Ошондо кандай болот? 48 саат 1 минут. Түшүндүңүзбү? Же балким 8-де чыгып кеттим мен. 10 болуп элек 8-де чыгып кеттим. Бул жактан свежий 24 сааттан өкөө, анан 2 саат бул жактан калып кеткени кошулат. Жалпы канча күн болду ошондо? 48, 50. 3 gün oldu. 3 gün болду жалпы. Бул жактагы 22-ни толуктадым, 24 болду. Анан свежий дагы 2 күн. 72 саат болду. Түшүнүктүбү? Бирок эгер мен саат 10-да даратым сынган эле, эртең саат 10 же 10-дон өткөндөн кийин сапарга чыксамчы, анда масымды чечишим керек. Түшүнүктүбү? Тескериси дагы ушундай. Мен Ошто элем. Ошто бүгүн саат 10-да даратым сынды. Эми 3 күн саат 10-го чейин укугум бар да. Бирок биринчи күн эле 10 боло элек мен самолет менен учуп алып кайра 45 мүнөттүн ичинде кайра жетип келдим. Өзүмө жериме келип калдым, Бишкекке келип калдым. Bir saat айталы 8-де келип калдым, же 7-де келип калдым, же 9-да келип калдым. Эмне болот эми? 2 saat. Ошол 2 саатты толуктайм болду. Башталыш не бойда меники? Мусапыр күнүнүн акырында 24 саат болгуча мен кайра эмне болуп калдым? Местный болуп калдым. Түшүнүктүбү? Эми ушул эле сүрөт тескерисинче болушу мүмкүн. Өтүп кеткенден кийин келдим. 10 же 10дон өтүп анан местный болдум. Дароо эле масымды эмне кылат экенмин? Чечем таксыр. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эмне дейт китептин жазуучусу? Эгерде жергиликтүү адам бир түнүкүн болуудан мурун сапарга чыкса, эмне кылат? Акыр убакта эске алынат. Акыр убакта мусапыр болгондуктан улантып кетет. Же тескерисинче сапардан кайтып келсе, бир түнүкүн болгондукча келсе, анда эмне кылат? Толуктайт бир түнүкүндү. Эгер бир түнүкүн болгондон кийин сапарга чыкса, же бир түнүкүн болгондон кийин үйүнө келсе, масыны не кылат? Чечет да. Дараты бар болсо, бутун жууп эле кайра масыларын кийип алып, кайра 24 саат жаңыдан эмне кылат? Мас тартып жүрөт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Валлаху алам бис-саваб ва илайхил маржа вал мааб. Аллах разы болсун. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин.